Бүгін 9-шы сабақ машинаны мыздату системасы. Машинаның моторы мыздатқан система. Температураны машинада су менен мыздатат. Ошол система кандай иштейт? Водяное охлаждение деп коет орусчасы. Унаны мыздатуу деген эмне? Терморегулятор деген эмне? Кайсыл жерде турат? Кандай түрлөрү бар? Вентилятор деген эмне? Кайсыл жерде турат? Мыздатуу схемасын окуу. Эски менен жаңы терморегулятордун айырмасы. Негизи бул өтө деле көп запчастардан турбайт, бирок машинада өтө чоң ролду ойнойт да. Себеби машина жарылуунун эсебинен кыймылга келгендиктен, ошол жарылуу болгон жерде ошол цилиндрди ысыйт. Ошол цилиндр эгер ысып кете турган болсо, анда ошо цилиндрдеги компрессияны кармай албай калат. Металл чоңоюп кетет. Же ичиндеги кольца же поршень өздөрүнүн размерлерин жоготуп, машинанын мындай айтканда мотор кармап калат. Масланын температурасы дагы өтө жогору температурага көтөрүлүп кетсе, масланын баягы майлай турган сыфаты калбай калат дагы, металлдар бири-бирине майсыз урунуп калат да. Майсыз жүрүп калган металл кызып, тез эле бири-бирине закка жетирип коет. Кыскача кылып айтканда, эгер машинанын мыздатуу система болбосо, машина эч канча жүрө албайт да. 1 саат дагы жүрө албайт. Ошон үчүн машинада даимий мыздатуу системасы иштеп турганы үчүн машина 10 саатпы, 3 күнбү, 4 күнбү жолду үзбөй жүрө алат. Даимий мыздатып турат. Машинадагы температура 90 кармайт. 90 температура эми ал бир аз айырма болушу мүмкүн. 78ден баштап 100га чейин ар машина жаратуучулар ошол отправка болгон регионго карап туруп, климатына карап туруп прошивка кылышат. Биздин жерибиз Кыргызстан мисалы өтө ысык болгондуктан бизге орточо 85 градус жакшы болот. Өтө суук мамлекеттерде, Россия ошондой бир северге, юг жактарга жакын, муз тоңо турган жерлерде машиналар 95-100га прошивка болот. Унга мисал, Россиянын чыгарган Жигули машиналары мисалы Кыргызстанга келгенде подъемдордо суусу кайнап кетип турат. Ошол анын прошивкасы ошол Россиянын суук климатына прошивка болгондуктан алар өтө кеч ачат да. Ошо кеч ачкан себебинен бул күн ысыкта дагы да температурасы көтөрүлүп кетет, подъемный нагрузкада. Ошон үчүн суусу кайнап кетет. Көп адамдар ошол машинанын айыбы деп ойлошот. Ал ошол климатка болгон прошивканын ар башка экендигинен да. Ошол нерсени жакшылап түшүнүп алайлы. Эмне үчүн дегенде, биздин региондо ар мамлекеттен алып келинген машиналар бар да. Ошол машиналарды оңдоп атканда ошол нерсе жардам берет. Компьютерге салып алып, көп адамдар 90дон өтүп ачып атат, 90га жетпей ачып салды, бузук экен деп алмаштырып салат да. Ал алып келген датчигин дагы ошондой эле ачат да. Бул дегени Россиянын машинасынын ичинде балким терморегулятордон эмес, ошол терморегулятор берип аткан команданы жүзгө чыгарып прошивка кылып коет да ичинде. Ал прошивканы өзгөртпөйчү, ал терморегулятор өзгөрткөн менен оңдолуп калбайт мындай айткандачы. Ошон үчүн мисалы Россияда өзүнө чыгарган машиналарда суусу температурасы 90дон жогору болот. Эгерде бул жака келип айдайын десе, анда сөзсүз аны прошивка кылдырыш керек да. Япониянын климаттары бизге дал келет. Япониянын климаттары алар эмнеге дал келет десе, алар дүйнөлүк стандартка туралап койгон. Машинанын программасы аларда эртең менен муздак мезгилде өзү сезип, температурасын көтөрүп, кайрадан ушентип, негизги автоматтык түрдө өзүн баланс кылат. Япон унаалары. Немис унааларында да ошондой. Эми электроника, компьютер жагынан анча өнүкпөгөн, жаңы эле чыгып келип аткан жаратуучуларда бир аз ошондой мамлекеттерге, ошо региондорго карап туруп программа кылган. Бул дегеним, бул сөздүн кыскача түшүндүрмөсү, машиналарда температуранын көргөзүшү ар башка болуп кала берет. 82ден башталат, 85ден башталат,
90 болуп калат, 95 болуп калат, 99, 100 болуп калат. Оганга эч таң калыштын кереги жок. Ал рабочий эле ортодогу ошол эмелер, температуралар. Мисалы 100 кайнап кетет го деп, 100дө негизи суу кайнайт го. Кайнап кетет го десе, бирок суук жерде ал 100ге чыкпайт да, ал 90го чыгат. А эгер суу ал 100 болбосо, эгер суук жерде, анда ал суук жерде 70ге түшүп калат. Же печкасы сыбай калат, же моторуна зыян келет да. Ошон үчүн ушундай. Бизге келгенде ал 100ге чыгып кетет. Ысык жерге келгендечи. Ошон үчүн анга эч таң калыштын кереги жок. Эми ар бири менен детально таанышабыз. Бул жерде терморегулятор деген эмне? Негизи мен жазбай калып турмун. Эми ошол мыздатуучу системага эмнелердин катышы бар? Кандай датчиктер катышы бар? Эң биринчи терморегулятор, вентилятордун өзү, температурный датчик. Негизи релелерди кошпогондо мына үч эле нерсе аткарат. Эми бул жерде негизги ишти экөө эле аткарат, бирок температурный датчик дагы ошонун канчалык деңгээлде иштеп атканын көрсөтүп турат да. Ал дагы ошонун ичине кирип калат ошондо. Эми терморегулятор деген эмне? Терморегулятор деген бул аты айтып тургандай эле температураны башкарып туруучу датчик же включатель. Терморегулятор жөнөкөй эле включатель сыяктуу нерсе, же жөнөкөй эле включатель десек дагы болот. Бирок кнопка менен эмес, температура менен башкарылат. Мындай айтканда, кандайдыр бир өзү автоматтык түрдө коюлган температурага чыкканда кошот, өзү кайра ошо температурадан түшкөндө өчүрөт. Мисалы келтире турган болсок, ушундай терморегулятор бар, 85те кошот, үзөт, 87те кошот. Мисалы 87ге чыктыбы, суу вентиляторду кошот. 85ке түштүбү, кайра үзүп коет. Түшүнүктүү эле болуп атабы? Дагы бир датчик бар, 92-95. 95ке чыкканда кошот, 92ге чыкканда үзөт. Түшүнүп да? Датчик эки командасы бар ичинде. Бирөөсүндө кошот, бирөөсүндө үзөт. Какой-то ортосунда эме бар. Ошол терморегулятордун ичинде температурный резинасы бар. Температурный резина. Аны качып берем азыр. Но ошол моторго каткан резба жери. Бул жагында болуту. Бол сыяктуу эле болот, артында эки штекер чыгып турат. Мындай болупчу. Ушундай эле бир бул жагы болут, бул жагы ачкыч ключ түшөт. Обычный эле ар датчик аркылуу түшөт. 17, 19, 21, кетет 30. Артында штекер бар. Эми бир контактуу, эки контактуу бар. Аны түшүндүрүп берем. Бунун ичиндеги нерсе кандай болот? Туугандар, ичинде мындай контакт, мындай контакт, мындай контакт. Мына жерде резина болот. Бул болсо мына резбанын ички көрүнүшү. Бул жак металл. Бул жагы ошо болту. Качан бул контакттар анан артына кеткен болот да, мындай. Мына эки контакт. Качан температура көтөрүлгөндө, мына резина 90го чыкканда, 90го жетейин деген сайын ишип баштайт. Шарга окшоп ишип баштайт. Ишип туруп, мына контакт чоңчуйуп койдум, өтө жакын болот да, өтө чоң ишпейт. Аз эле. Ишип туруп, ишкенде 90го чыкканда бул дакасы ишип, муну тийгизет. Кайра мустаганда бул резина ушундай да, мустаса кичирейет, ысса чоңойот. Ошо резина ысыганда тийгизет, муздаганда кайра ажыратып коет.
Дагы ысыганда тийгизет, түшүп иштей берет. Бул эски терморегуляторлор. Жаңылары уже смап менен келет. Мунун составында деле смап бар өзүчө. Ошол жылуулукка реакция кыла турган кошулмалар менен жасалат да, ички көрүнүшү ошондой болот. Терморегулятордун бая айтып кеткендей эле жөнөкөй эле кнопка ичинде, обычный контактты кошот, үйдөт. Эч кандай бир эме жок ичиндечи. Кнопканы болгону температура башкарат да. Bunun razmerleri var başka, bayağı aytıp ketkendey эле. Анан кийин eskilerinde iki положениясы бар. Бул бир положение, бир эле жолу кошот болду. Эки положениясында ошо контакт экөө. Бир аз ысса биринчисине кошот, дагы ысса экинчисине кошот. Кайнаган, дагы кайнап кетсечи, айырмасы ошол эле. Эми терморегулятор машинанын кайсыл жеринде турат? Машинанын терморегулятор мында бул жагын карабайбыз, эми адашабыз. Бул жагын караңыздар. Бул биздин мотор. Бул ошол биздин цилиндрлер. Ошол цилиндрдин айланасында атайын ол жерлерде суу жүрө турган кольцолор болот. Суу мындайынан бири-бирине айланып берет. Бирок ушул бири-бирине айланып аткан суу өз ара айлануу бар, анан экинчи круг бар. Өз ара биринчи круг бар, экинчи круг бар. Биринчи круг дегени суу өзүнүн ичинде айланат. Ичинде мотордун капталында суу насос бар. Помпа деп коет. Ушул помпа сууну даимий айландырып турат. Астынан чыгарып үстүнө киргизип турат. Мисалы моторду капталынан тартканда, бул моторду капталынан тургузуп тартканда, эгер поршундун кебетеси мындай, сууну бул жерден алат, кайра бул жерге куят. Ушул жерде помпачы. Бул өз ара бир линия бар. Бул кичинекей айлануу. Суу кирет, чыгат да кайра өзүнө кирет. Түшүндүңүзбү? Бул кичинекей айлануу. Кичинекей айлануу бул өзүндө эле болот. Өзүнө шланга чыгат да кайра өзүнө кирип кетет. Эми чоң айлануу. Кичинекей айлануу печкага да уланган болот. Печканын радиатору дагы кичинекей айланууга кошулган болот. Эми чоң айланууда чоң вентиляторго кошулат. Азыр турбалык да, мына чоң айлануу. Ногу астыңкы, асты. Астыңкы патрубка. Бу үстүңкү патрубка. Эки патрубка менен чоң радиатор кошулат. Кичинекей патрубка менен салондогу печканын радиаторуна кошулат. Эми бул кандайча баары уланып турат го, эмнеге кичинекей айлануу, чоң айлануу десеңер, бул жерде крайник бар, крайник. Кадимки эле крайник. Биз кранды ачып чапканда крайник бар го? Дал ошондой крайник бар. Аты термостат. Термостат деген металлический управление. Мындай айтканда, биз кранды кол менен ачып чабабыз го. Термостат 90го чыкканда өзү ачат. Температура менен ачып чабат ал дагы. Суу 90го чыгат, ал өзү ачат. 90дон түшөт, кайра жабып коет. Түшүндүрүп атамбы? Эми караңыздар. Эгерде бул жер жабык болсо, бул жерден суу өтөбү өтпөйбү? Эмнеге өтпөйт? Үстүңкү патрубка өтөт. Үстүңкү патрубка ысып турат өтөт. Эгерде жабыкта түгөт. Эки патрубканын бирөөсү жабык болсо, экинчисине суу өтөбү өтпөйбү? Өтпөйт да. Себеби өтүп кайка барат. Агым болгондо эгер кирип агып өтүп кетип калат эле. Экинчиси жабыкпы болду, мындан өтө албайт. Бул жабык мезгилде, демек бул системадан үзүлдүбү, кичинекей печкадагы радиатор менен айлана берет. Бул кичинекей айлануу. Кичинекей айлануу эмнеге керек десе, биз эртең машина от алдырганда
Бул биринчиден. Моторду өзүнүн температурасын стабильный кармаш керек. Мотор нормалдуу иштеши үчүн, өзүнүн кольцасы жейилип кетпеш үчүн, же болбосо мотору кармап калбашы үчүн моторго керектүү температура тап керек. Температура. Мотордун нормалдуу температурасы 90. Мотордо металл 90 градус температурада ысык болсо, биринчиден ал каленый болуп калат, анан кийин жейилбейт. Түшүнөсүңөрбү? Эки металл бири-бирине 90 градус болгондо бири-бирине тийсе, жейилбейт. Эгерде мотор градусу 90 болбой, муздак эле темир экөө бири-бирине ишкалана берсе, бири-бирин өгөлөп коет. Түшүндүрүп атамбы? Ошон үчүн металдын нормалдуу иштеши үчүн 90 градус керек. Поршенга да, кольцага да, цилиндрге да. И жарылуу жакшы болуш үчүн да. Ысык нерседе жарылуу жакшы болобу? Ошон үчүн да. Нормалдуу иштеш үчүн ошол температура керек. Ошон үчүн бул жер жабык. Машина ушул жерди өзүнө ысытып 90 градуска чыкты эми, туурабы? Эми сен айда подъемдорго салып, машинаны нагрузка бергенде, бул 90 градус бул жерде теходдо турганда оборотуң 1000де. Оборотуң 1000де турганда эми сен жалынды, отту мисалы 10 отун салып жагып атасың да. Эми сен аны газовать эткенде 3000 оборотко тебип газовать этип атасың. Машинаны подъемга же каттуу айдап баратасың да. Эми 30 отун салып койсоң, катуураак күйөбү? Эми жылуулук 10го караганда 30дуку көбүрөөк чыгат. Демек сенин нердеги температураң көтөрүлүп кетти да. Эми муну кайра 90го алып түшүш керек. Бул температура көтөрүлүп кетти болсо. Түшүндүрүп атамбы? 90ды стабильный кармашы үчүн эми азыр бул жердеги суунун баардыгынын температурасы 90 болуп калды. 90 градусту эми бул музатыш үчүн мына термостатты койгон. Термостат бул жерди бөлүп турганда биринчиден өзү страховка кылып атат. Экинчиден бул жактагы мыздата турган сууну даярдап атат. Качан краник жабык болгондо бул мыздата турган суу алдынан шамал болуп айдап баратканда бул суунун температурасы низкий болот. Муздак болуп калган болот. Муздак болуп, даяр болуп турган болот. Качан бул краник ачылды, жылуу суу бул жагына муздак суу өйдөдөн ылдый көзү, муздак суу ылдыйга түшөт, билесиңер. Өйдөңкү патрубка жактан кирет дагы, муздак суу кирип, ысык суу бул жакка өтөт. Ысык суу өйдөгө качат, муздак суу ылдыйга түшөт. Билесиңерби, паровой отопление кандай иштейт? Бул дагы ошондой. Ошон үчүн патрубка бири нижний, бири верхний болот. Верхний патрубкада муздак суу кирет. Муздак суу киргенде төмөн түшөт да. Ысык суу киргенде өйдө көтөрүлөт. Ошон үчүн ысык суу, мотордо ысык суу ылдыйдан өйдөгө качат, бул жактан ылдыйга түшөт. Эми муздак суу кирсе мотор кармап калбайбы, мотор муздап кетпейби деген вопрос жабылып кеттиби? Бунун алмашуу процесс секин да. Мындай, тарсет алмашып калбайт. Краник акырын ачат. Бул жактагы муздак суу акырындап кирип отуруп, бул мындай айтканда, кыргызча айтканда чабышып, анан кайнаган суу бияка чыгып, анан бунун температурасы дагы 80ден төмөн түшкөндөн кийин краник жабып калат кайра. Ошондо ысык суу до конца чыгып чыкпай эле, бул жак температурасы уже 80 фаланчага түшкөндө эле уже бул өчүрүп салат краниктичи, кайра эле могу система калып кетет. Түшүнүп атасыңарбы? Мындай айтканда бул жак полноценный бир 60га 50ге түшүп кетпейт да, айтайын деген. 5-10 эле температура түшкөнгө эле муздак суу киргизип чабыштырат да, краник жабып коет. Краник өзү жабылып калат. Ошентип бул ысык суунун муздак сууну алмаштырып турат термостат. Эми ушунун алмашуусунда ушуну даярдап аткан суусу, сен айдап баратканыңда суусу өзү мыздатканга күчү жетет. Бирок сен машинаң ордунда турган болсочу, айдабай ордунда турган болсо, демек ордунда турган машинанын алдынан шамал болгон жок. Демек бул жердеги суу муздаган жок, туурабы? Ошон үчүн бул жерге вентилятор коюлат. Вентилятор эмне эле? Шамал кылат да. Ошол алдынан айдаганда кандай каттуу шамал урса,
ошол кызматын аткарат да шамалды сырттан ичкери көздөй тартат. Радиатордун артында туруп алыпчы, как будто машина айдап бараткандай вид кылат да. Ошондо бул жердеги суу мыздайбы? Суу кайнап кеткенде дагы эле ошол бул жакты мыздатып турат вентилятор. Бул жер ачылат, ошентип иштейт. Эми бул вентиляторду эмне иштетет? Бул вентилятор кайсы жактан команда алып иштейт? Ушул вентиляторду башкарыш үчүн ушул краниктин артына датчик коюлат. Терморегулятор. Эмнеге ал жерге коюлду? Эмнеге үстөккө шлангага койсо болбойт эле деген вопрос болуп калдыбы? Себеби ушул жагы ысык го деп, туурабы? Бирок бул жак даимий ысык да. Дайыма ысык бул. Бул краник жабылып тургандан бери ысык. Анда вентилятор өчпөй калат. А вентилятор иштеп кайра өчүшү үчүн краниктин артындагы температура рабочий температура. Мисалы, суу кайнады. Суу кайнады, 90га чыкты. Краник ачты, датчик сезет. Кайнак 90 градус суу датчикке чыкканда датчик вентиляторго команда берип иштеди. Түшүнүктүү ата? Анан бирок сиз машинаны айдап баратасың. Алдынан даимий шамал болгон үчүн ал жерге вентиляторго муктаж эмес. Машинаны айдап баратканда вентилятор иштегендей эле өкүм болуп атпайбы, туурабы? Алдынан каттуу шамал буруп атат. Ал даимий мыздап турат. Даимий мына жерде мыздак суу готовый болуп дагы. Но краник эле ачса болду. Краник ачса эле суу алмаша берет. Охлаждение процесс жүрө берет. Теходто бир жерде токтоп турганда ана ошондо терморегулятор менен вентилятор жардамга келет. Ошондой главный кызматты ушу экөө эле аткарып калат. Калганы машина жүргөндө шамал менен эми мына радиатор баары эле кирип кетет, бирок булардын мыздатуу системасына булар дагы кирет экен. Бирок салондогу бул комфортко кирет. Мисалы, кышында биз машинаны жылытыш үчүн коюлат да эми. Ал жөнүндө да айта кетейин. Бунун артында да вентилятор болот, кадимкидей. Ошо вентилятор шамал айдаганда бул радиаторда кайнак суу кирип, кара кайнак суу чыкканда ошол бул металлды температурасын көтөрөт, артынан шамал кылганда ысык аба чыгат. Эми бул шамал кылса мыздап калбайбы десеңер, бул кичинекей кольцо даимий айланып турат дебедимби? Ысык суу кирип, бул жагынан чыгып турат. Шамал айдаганда мыздатып койгон болсо, кайра эле суу кирип, тынымсыз ысык суу кирген үчүн аны мыздата албай, даимий ысык шамал уруп турат. Печканыкы кичинекей кольцо болот, дайыма. Чоң охлажденияныкы чоң кольцо болот. Ушуну түшүнүп алгыла. Көп адамдар ушул нерсени билбейт экен. Эки айлануу болот, суу айланууда. Кичинекей менен чоңу биригип кеткен болсо, машинада антифриз кайнап ашып кете берет. Эмнеге десеңер, термостат жок, прямой. Муну сону 90га чыгарды, бул жакта 90га чыкты. Анан вентилятор тынымсыз иштейт. Түшүнөсүңөрбү? Общий мыздатат, кичине айдаса дагы 90га чыгат. Анан тегиз жерде эптеп жүрөт, подъемга чыкканда 100ге чыгып кетет. Эмнеди ачып алмаштырайын десе, бул жакта 90 градус. Кайра эле 90 градус суу кирет. Акыры мотор кармап калышка алып келет. Же каттуу айдадың машинаны, айдасаң бул мыздап кетти, туурабы? Радиатор мыздап кетти суусу. Мыздап суу кирет, машинанын температурасы түшүп кетет. 45ге чейин, 30га чейин. Себеби шамал кылып, мыздатып таап атпайбы? Муздаган суу айтып атпайбы? Могу тынбай, бул жакта помпа айландырып турат деп. Муздаган сууну моторго алып кире берет, Уже бул жакта готовый болгон сууну даярбы, даяр эмеспи алып кире берет. Бунун температурасы 90 эмес, 40-35ге түшүп кетет. Ошон үчүн мына крайник, термостат деген запчасть машинага милдеттүү түрдө коюлат. Бардык машинада бар. Дизель, бензин айырмасы жок. Жарылуу менен жүрө турган мотордун бардыгында болот. Ушу термостат чоң жана кичинекей айлануунун ортосун бөлүп турат. Чоң айланууда эмнеге бөлүнгөнүн түшүндүрдүм, а? Биякта запас мыздак сууну кармайт. Ошо менен
тура эле айттым, мотористерден бар арасында. Мотористер жакшыраак билет да муну. Терморегулятор ушул жерде турат, температурный датчик дагы ушул жерде турат. Термостаттан кийин турат. Анан азыркы жаңы машиналарда бул термостатты бул жагына коюп атат. Эмнеге деген вопрос жаралды? Себеби ушул цилиндрдин ичиндеги температураны стабильный кармаш үчүн. Мисалы термостаттын бул жагы, мисалы термостат өзү 90. Датчикти 88ге коюп коет. 88ге коюп коет. Эми элестеткиле. Бул жактан биринчиден бул термодатчик деген жөн эле өзү температураны шкалага айтып турат. Суунун температурасы мынчада депчи. Эми бунун температурасы канчага чыкканда компьютер, мисалы термостатты 90 ачабы. Ушул 90 ачканда 90го приказ берип коет. Вентиляторга иште деп. Компьютерный управление болгон менен механический управлениянын айырмасы. Мисалы механический управленияда мына контакт болот деди. Мына контакт кошкондон кийин суу 90 болгондо кошкон болсо, бул 85, 83гө түшмөйүнчө өчүрбөйт да. Аралыкта көп рол ойноп калды. Ысып, мыздап. Бул жерде болсо, бул датчик 90го чыкканда кошот, 88ге түшкөндө кайрадан өчүрүп коет вентиляторду. Түшүнүп Компьютер менен башкаруу алда канча так. Өз убагында ачат. Компьютер каласа 1 секунд иштетет, каласа 10 секунд иштетет. Каласа температура 90-дан 89га түшкөнчө иштетет. Түшүнүп Калаган температурага программа кылып коюлат. Ошол температурага түшкөндө вентиляторду иштетет. Токтотот. 90го чыкканда иштетип коюлат. Ошон үчүн азыркы жаңы машиналарда терморегуляторду алып таштап, термодатчик менен башкаруу болуп калган. Бирок азыр 20-жылга чейин мен терморегуляторларды көрө эле келип атам. Машинада ошондо экөө менен тең иштей берет, жаңы машиналар. Терморегулятор менен дагы иштейт, температурный датчик менен дагы иштейт. Температурный датчикке дагы прошивка болгон, терморегуляторго механический монтаж кылып койгон. Ошондо бири-бирин страховка кылат да. Мисалы терморегулятор иштебей калса дагы температурный датчик менен вентилятор иштеп жүрөт. Азыркы жаңы машиналар ошондой. Эскилери бир гана терморегулятор башкарат. Температурный датчик шкаланы эле көрсөтөт. Суу канчада? 90дагы, 60дагы. Түшүнүктүү болобу? Эми биз буну терморегуляторду түшүндүк да. Эми ушу терморегулятор команда бергенде релени башкарат. Температурный команда бергенде транзисторный блокту башкарат. Түшүндүрүп берейинби? Билесизби? Түшүндүрүп коелу, да? Bunun gereği çok ha. Bir tuğanlar. Az jakşılar düşünüyor olayla. Bu sabah kaynağı ötülmeydi. Bizim relé. Обычный relé. İyi bulacakta ventilatör dağıtılır. 12 вольт постоянно плюс, через замок плюс, бул жака датчиктен келет баягы терморегулятордан. Анан эми плюс менен минус менен айырмасы жок. Мисалы, кээ бирки датчиктер плюс менен управление кылат, кээ бирки датчиктер минус менен управление кылат. Ал айырмасы жок. Эмне да баягы биздин датчигибиз бул жагы массага прямой берилет, экинчи жагы релен булбутуна. Эми ушу терморегулятор команда бергенде реленин 30дан кирген контагы 87-чи контакттан чыгат дагы вентиляторго келет. Массасы корпуста болот. Бул эски вариант. Реле менен болгон эски вариант. Эми ушунун азыр жаңыча компьютерный управлениясында реле жок. Реленин ордуна блок управления бар. Блок управлениясы кандай болот?
Ал деле ушунга эле окшош, бирок компьютерный управление болот да. Анда ошого терморегулятор деген нерсе жок. Блок управлениеда мындай. Блок управлениянын размерлери ар башка болот. Мисалы туруш жайгашкан жери дагы ар жерде болот. Мисалы терморегуляторга обычно 2 питание келет. Жана 2 питание чыгат. Ошондо мына массасы корпуста болбойт туугандар. Мындай болот. Бул келген питание обычно эле плюсовой 12 вольт, минусовой 12 вольт, силовой. Ушул кирген питаниялар бул жактан чыгат. Качан? Ортосунда дагы бир зым келген болот компьютерден. Ушул компьютерден сигнал келет, мынга иштеди. Бул экөөнөн питание чыгат. Түшүндүрө алдымбы? Постоянно плюсовой турат бул жерде. Приказ келгенде минус чыгат. Минус регулировка менен чыгат. Суу катуу кеткен болсо, өтө чоң масса чыгат. Катуу сейлек болсо, азыраак масса чыгат. Түшүндүрө алдымбы? Bunun içinde транзисторный управляющая система, транзистор кызыган үчүн ичинде охлаждение, усилитель, айтор толтура нерсе бар дагы, ошону компьютерга улап коет. Бул компьютерга салса, бул блоктун ичи компьютерга ашып калар, көрүнөт биринчиден. Блок иштеп атабы, иштебейт атабы, толукчу. И мына зым аркылуу компьютер башкарат буну. Обычно питание келип турат, мыяка чыгып турат. Бул жерде плюсовой. Блоктон кийин деле вентиляторга келгенде плюсовой чыгып турат, минус управление болот. Ушул азыр жаңы терморегулятор менен температурный датчик менен ушинтип эле башкарып коюлат. Азыр жаңы машиналар ушундай болуп чыгып атат. Эми ошол ортосунда турган зымдан импульс келет, андан питание келбейт. Көп адамдар адашып, ошону толук текшерип, компьютер үйгүзүп алат. Эгер ошо ортосундагы зымды жөнөкөй контролька менен өлчөп бере турган болсок, жөнөкөй контрольканын лампочкасынын ваты чоң болгондуктан 6 вольт берип коет. 6 вольт питание бергенде компьютер ичи күйүп калат. Ошон үчүн мындай блок управлениясы бар машиналардын питаниялары контролька менен текшерилбейт. Түшүндүрө алдымбы? Осциллограмма менен текшерилет. Түшүндүк аны? Так. Мультиметр менен текшерсек болобу? Болот, нежелательно бирок, потому что мультиметр ручной да, кайсы жерге коюшту билбей. Мисалы прозонка коюп текшерилген болсо, прямой ток кетип калат. Кыскасы текшеришти билбеген болсо, текшербеген жакшы да, себеби күйүп калышы мүмкүн компьютер. Көп адамдар ошентип күйгүзүп алат компьютер. Питанияны текшерсе болот, плюсун текшерсе болот, минусун текшерсе болот, сигнальныйды текшерип болбойт да. Текшерсе болот. Импульсный индикатор бар го, ошо менен текшерсе болот. Бирок ал дагы канчалык нормалдуу иштеп атабы, же нормадан башкача иштеп атабы айта албайт да. Жөнүндө лампочкасы чала бучуп күйөт да. Точно айта албайт. Ошон үчүн осциллограмма точно айтат. Шкалаларын чыгарып, кандай нормада көрсөтүп атат. Норма көрсөтүп атабы же сигнал үзүлүп калып атабы, бүт көрсөтүп турат. Ошон үчүн осциллограмма же болбосо умный мультиметрлер бар го. Билбейсиз канча көрсөтүшүн. Ошон үчүн умный менен текшерсең адашпайсың. Нормалдуу көрсөтөт да. Так. Терморегулятор деген эмне кайсыл жерде турат түшүндүрүлдү, а? Вентилятор деген эмне? Вентилятор обычный эле баягы биздин үйдө шамал кылган вентиляторга эле дал ошондой. 2 питание менен иштейт. Чийип бергенде эле вентилятор 1 плюс минус келгенде иштейт. Анын командаларын терморегулятор через блок или через реле аркылуу командалап кетет. Болду. Вентилятордо деле эч кандай бир таң калатаган эч нерсе жок. Вентилятор кайсы жерде турат дейт? Вентилятор чоң машинанын алдындагы радиатордун артында турат. Кээ машиналарда алдында турат. Эми ал алдында турабы, артында турабы, кызматы баягы эле вентиляторго шамал кылмай. Анан кийин вентилятор канча штук болот? 2 штук болот көп машиналарда. Бирөөсү главный, бирөөсү. Экинчиси жардамчы. Вообще-то экинчиси көбүнчө машинанын кондиционер системасыныкы да.
кондиционер системасыныкы болот. Бирок ошо кондиционер системаныкы болсо дагы мотор өтө бир катуу ысып кеткенде ошону экинчиге кошуп берет. Мындай айтканда температураны батыраак кайра нормалдаштырыш үчүн ал дагы иштейт да. Түшүндүрө алдымбы? Андан кийин муздатуу схемасын чийип бердим да. Кандай муздатат? Эски менен жаңы терморегулятордун айырмасы ал да чийип бердим. Эскилер кандай, жаңылар болду. Вопростор барбы? Эч кимде. Баарын эле түшүнүктүү болду да? Видеону бөлүшүп койгон атаңдар.